айтыптыр. Бүгүн ошону менен бүттүм. Саламатсыздарбы, партнерлор. Мен баягы Саидмурод Давлатовдун «Духовный закон богатства» деген китебин окуп атам дагы элечи. Анан ошонун бүгүн ожидание деген темасындагы бир кыскача бир главанын ичиндеги бир кичине бир закон да, ожидание деген закон экен да, ошондойун окудум. Ушул мага аябай таасир берди да, азыр мен ошол жөнүндө айтып берейинчи деп чечтим сиздерге. Руханий дүйнөдө күтүү закону бар. Биз өзүбүз деле ойлонбостон эле түпкү сезимибизде жаман нерсени күтө беребиз. Бул күтүү кайдан келет? Биздин мурунку жашоо тажрыйбабыздан, айланабыздагылар менен сүйлөшүүдөн келет да. Биз сиз түшүнөсүзбү же түшүнбөйсүзбү, каалайсызбы же каалабайсызбы, ар бир биз күткөн нерсе сөзсүз орундалат экен. Сен бир өзүңдүн жаңы идеяң менен ишке ашыргың келсе, бирөөлөр айтып коюшу мүмкүн. Эмне кыласың аны? Баары бир ал сенин колуңан келбейт деген сыяктуу. Сенин түпкү сезимиңде ошол негативдүү күтүү орноп калат экен. Ал күтүү түпкү сезимибиздин терең жагына барып катуу орноп калат экен. Биз өтө көп кезигебиз мындай мисалдарга жашообузда. Давлатов өзүнүн досунун башынан өткөргөн окуяны айтып бериптир да. Ал өзү айтып берген экен, ал досучу. 4 жыл мурун ал Москвага учат экен. Анын жанында $3000 болгон экен да. Ал эч кандай декларация толтурбаган экен ал акчасыначы. Бирок самолетко отурганда эле ал сарсанаа болуп баштайт. Эмне болот, мени ушул акчалар менен кармап алса деп. Анын ою улам күчөй берет да. Ошол күтүү закону болуп эсептелет. Сарсанаа боло бергенге броде себеп деле жок, бирок сарсанаа боло бересиң да. Ошол күтүү закону. Же болбосо окуяларды пайда кылуу закону деп аталат экен. Ошондон биз күтүү жолу менен окуяны өзүбүз пайда кылат экенбиз. Ошол досу Москвага жетиптир да, Внуково деген аэропортко түшүп, анан самолеттон чыгып анан паспортный пунктка келет экен да. Жанында кичирээк сумка, өзү болсо үстүндө деловой костюм кийген, мындай деловой элек экен да, бизнесмен. Анан жанында кичирээк сумкасы бар экен. Анан сумкасынын ичинде ошо жана акчасы бар да. Анан сумканы жанына коюп, паспортун көргөзөт. Таможенник паспортту текшерип, анан сумканын ичин ачуусун суранат да. Ачканын суранат да, ананчы. Ал сумканы ачып, таможенникке көргөзгөндө, ошончо көп кармандары бар экен да, сумканын, ошончо көп кармандардын ичинен именно акча салынып турган карманды ачып, анан акчаны көрүп калат экен да. Досу ошондо шок болуп калган экен да. Анан именно таможенник акча салынган конвертти суруп чыгыптыр да, ошентип анан биякта эмне, биякта акчабы деп сурайт. Ооба деп жооп берет дегичи. Анан аны служебный помещениеге киргизип, акчаны санап, анан штраф төлөшүң керек деп дешет экен да. Анан досу түшүндүрүп баштайт экен. Менде убакыт жок, менин таанышым азыр Австралияга учат, мен ага жетишим керек деп. Кыскасы ал таможенникке сен мени көргөн жоксуң, мен сени көргөн жокмун деп отуруп, $100 берип, анан чыккан экен да. Анан ошондо гана ал өзүнүн жеңил сезип калыптыр да. Ал кийин ойлоп көрсө, ошол окуяны өзү эле күтүп атып жаратып койгонун айтып бериптир да. Ошол окуя болгондон кийин ал абдан жеңилденип, жакшы сезимдер пайда болгон, как будто сонун кыялындагы нерсеге жеткендей болуп сезиптир да. Көрсө, биздин мээ күтүүнүн жакшы жаманын айырмалай албайт экен. Анткени руханий дүйнөдө жакшы же жаман деген категория жок. Руханий дүйнөдө закондор гана бар. Кудай эмне жакшы, эмне жаман дегенди билбейт. Мисалы, дыйкан жыл бою талаады, иштейт, сугарат, отойт, өстүрөт, бирок кургакчылык болсо баардык түшүм жок болуп кетет да. Кудай эч кимди аябайт. Любой күтүү закону орундалат. Биз өзүбүздүн жакындарыбыздан да, досторубуздан дагы эмнени күтөбүз, ошону ойлонушубуз керек. Ошон үчүн дайыма жакшы нерсени күтүүнү түзүшүбүз керек өзүбүзгө. Кантип жакшы нерсени күтүүнү түзөбүз? Күтүү бул күч. Күч кармап туруучу, жылдыруучу, позитивдүү, негативдүү болушу мүмкүн. Биз ал күчтү жылдыруучуга өзгөртүшүбүз керек. Ийгиликти күтсөк, ийгилик келет. Биз кээде өзүбүз каалабаган нерсени күтүп алат экенбиз. Ошол орундалып калат. Ошон үчүн бүгүнтөн баштап
жакшы нерселерди гана күтүүнү түзүп баштайбыз. Мына биз эмне үчүн 1 саатты өзүбүзгө гана бөлүп, оюбузду, жашообузду, сөздөрүбүздү жана кыймыл аракетибизди жакшы жакка гана урганды үйрөнүп атабыз. Күндө эртең менен аффирмация андай мындай жанагы визуализациялар жасап, ошонун баары ошо өзүбүздүн күтүү сезимибизди оңдогонубуз экен да. Бардыгы биздин кыялыбызга, үмүтүбүзгө төп келиши керек. Бул өтө жеңил эле формула. Ошентсе да биз күндө ошону жасашыбыз керек. Өзүбүздүн үстүбүздөн иштөө сабырдуулукту, чыдамкайлыкты талап кылат. Ошон үчүн биз баарыңыздарга Кудайдан только жакшы гана нерсени күтүп, Кудайга ушунчалык ишенип, переживать этпей эчтеке ошондойго үйрөнүшүбүз керек экен. Переживать эткен дагы уже күтүүнүн бири эмес экен да. Ошону значит өзүбүз куруп катабыз заранее элечи, ошондой болуп калат деп. Ошондой болбогонго Кудайга эле коюп баарын ошону үйрөнөлү. Мынакей азыр оору болуп мындай болот деп дагы ушундай өзүбүздөн өзү коркуп эле эме кылып атабыз. Ошонун баарын оюбузду оңдойлу. Баары жакшы болот деп күтөлү. Жакшы нерселерди гана күтөлү. Ошо жакшы нерселер гана орундалсын биздин жашообузда. Мен дагы сиздерден ийгиликтүү болушуңарды күтөм. Баарыбыз чогуу саякаттарга чыкканды күтөм. Бири-бирибизди ийгиликтерибиз менен чоң сахналарда куттукташканыбызды күтөм. Эсиңиздерде болсо, бул китепте наставник Мехрон деген балага ушул закондорду үйрөтөт да, ал ошол сен деп эле кайрылып ошого үйрөткөн да. Ошол боюнча эле мен бул китептин эмеси менен эле сен деп эле айтып берейин. Улуу эжекелер туура түшүнөт деп ойлойм. Дайыма жумушту сага төлөп бергенден дагы көбүрөөк жаса. Дайыма белгиленген убактан эртерээк кел. Сенден күткөн ишти андан дагы жакшы жаса. Сенден бир нерсе сурашса, андан дагы көбүрөөк бер. Ушуну иштин сапаты деп айтат. Дайыма өзүңдүн кылган ишиңе ыраазы болгондой бол. Ар кандай тоскоолдуктар болот. Сен ойлогондой шарттар болбой калат. Же убакыт жетпей, же акча жетпей, же ишенген адамың ишеничиңди актабай калат. Дайыма эсиңде болсун. Сен жасаган иштин 70% сен каалагандай болбойт. 70% сенин планыңда туура эмес болуп калат. Сенин коллективиңде 70% адамдар сен ойлогондой эмес. Сенин 70% чечимиң туура эмес болушу мүмкүн. Ошентсе дагы биз планды корректировкалап, ишибиздин сапатын көтөрүп турушубуз керек. Сенден кийин сенин ишиңдин жыйынтыгы менен элдер сыймыктанып тургандай кыл. Элдер сени эстегенде эң жакшы ойлор менен эстеп тургандай кыл. Ар кандай себептер менен случайно таанышып калган адамдар дагы сен жөнүндө жакшы ойдо калышсын. Сени өздөрүнүн жашоосундагы эң жакшы адам катары эсептегидей болсун. Сенин кылган ишиң алардын оюнда эң жакшы эскерүүлөр менен калсын. Өзүңдүн ишиңдин сапатын көтөрсөң, сенин жашооңдун сапаты да көтөрүлөт. Баары ушул жөнүндө билишет, айтышат, бирок алардын ичинен аны аз эле адам жасайт. А сен болсо жаса жана айтпа. Адам эки нерсени ажырата билиш керек. Эгерде сенин колуңан келбей атса, сенин жамандыгыңан колуңан келбей аткан жок. Жөн гана планыңды жакшыртып, өзүңдүн ишиңдин чеберчилигиңди көтөр. Мисалы, алманы мисал кылалы. Курт жеген алманы. Алманын куртун алып тазалап салабыз, бирок курт жеген тешиктери калып калат. Аны бүтөй албайбыз. Бир гана жол бар. Биз алманын ичиндеги данегин алып, башка алма өстүрсөк болот. Точно ошондой эле биз жаңы өзүбүз каалагандай жыйынтыкка жетмейинче, биз өзүбүздүн каталарыбызды, негативдүү тажрыйбабыздан урухун гана алып, аны жаңы иштерибиз үчүн колдонушубуз керек. Ийгиликке акылдуу, физикалык жактан күчтүү адамдар эмес, ийгиликке дайыма аракет кылып, өзүнүн ишинин багытын керектүү гана багытта алып жүргөн сабырдуу адамдар жетишет. Андан кийинкиси бул тартылуу күчү закону. Биз өзүбүздүн сезимибизге, оюбузга жараша, өзүбүздүн характерибизге окшош адамдар дайыма өзүбүз каалаган буюмдарды тартып алабыз. Мисалы, биз стиральный машина алыш керек деп ойлосоңуз, бир күн эле мүмкүнчүлүк пайда болуп калат дагы стиральный машина сатып алабыз. Ошондой эле жол менен биз өзүбүзгө акчаны дагы тартып алсак болот. Бирок акчаны өзүбүзгө тартууда акчанын саны жөнүндө ойлонбой,
духовный закон жөнүндө ойлонушуңуз керек. Мисалы көпчүлүгү менде акча жок дешет. Сенде болгону 1 сом бар болсо дагы менде акча бар дешиңиз керек. Эмне үчүн көпчүлүк адамдар кедей боюнча калат? Мисалы аялы акча сураса, күйөөсү акчам жок дейт. Туугандары карызга акча сураса деле акчам жок дейт. Же жөн эле просто сурап койсоң деле сенде акча барбы деп сурап койсоң, сөзсүз акчам жок деп турушат. Анан акчам жок деген сөз руханий дүйнөдөгү закон катары кабыл алынат дагы ошол аткарылып баштайт. Жөн гана мисал, сени сыйлайт же сыйлабайт, сүйөт же сүйбөйт, жагат же жакпайт, ак же кара. Сен сүйүүнү сан менен билгизе албайсың же сыйлоону конкреттүү размер менен көргөзбөйсүң да. Руханий дүйнөдө деле жок же бар деген гана түшүнүк бар. Ошондуктан эгерде сенден бирөө карызга акча сураса, ооба менде акча бар, бирок өзүмө керек дешибиз керек. Руханий категорияда ойлонгонду баштасаң, акчанын магнити боло баштайсың. Ийгиликтүү болгуң келсе, ийгиликтүү адамдардын образын элестет. Деловой костюм, уверенный караганы, ишенимдүү, акылдуу сүйлөгөнү, бир канча чет тилдерди билүүсү, кандай гана деңгээлде болбосун сүйлөшүүлөрдү жүргүзө алганы жана башка ушул образды элестетип өзүңдү ошого жакындатканга аракет кыл. Адамдар өздөрү каалабаган деле нерсени ойлой беришет. Анан жаман жыйынтыкты элестей беришет. Ошентип ал түпкү сезимге орноп калат дагы ошондой негативдүү окуяларды күтүүнү пайда кылат. Ошондой болбош үчүн күч менен болсо дагы жакшы гана нерсени ойлоп, жакшыны күтүүнү түзөбүз. Эсиңде болсун, биздин сөздөрүбүз келечегибизди түзөт. Эгер сен дайыма ийгилик жөнүндө сүйлөсөң, убакыт өтүп сага ийгилик келет. Бакыт жөнүндө ойлосоң, бакыт келет. Ошон үчүн бүгүнтөн баштап кандай образдагы адам болгуң келсе, ошону ойлоп, ошондой өзүңдү сезе башта. Ийгиликтүү болгуң келеби, ошол образды башыңа карма. Семинарларга катыш, эрудицияңды көтөргөн китептерди оку. Көбүрөөк акча салып жүрөбүз. Биринчиден бул өзүңдү комфортно сезип баштайсың, ишенимдүү болууга үйрөнөсүң. Экинчиден, акчаны жоготуп алам деген коркуу сезими акырындык менен арыласың. Көбүнчө адамдар түпкү сезиминде акчаны жоготуп алгандан коркушат. Анан өздөрү билбей эле ошондой кырдаалды түзүп башташат да. Сен акчаны жаныңа салып жүргөндө, сенде акчаны коротпойм, азгырылбайм деген, азгырылсам дагы коротпойм деген установка пайда болот. Андан сырткары сен тартипке үйрөнөсүң. Внимательный болууга үйрөнөсүң. Бул мындайча айтканда, внимательный болгонго жана акчага сарамжалдуу болууга тренировка болот да. Мисалы, магазинге кирип, бир буюм көрүп калып сатып алгыңыз келсе, мен муну сатып ала алам, менде жетиштүү деле акча бар, бирок мен мындан дагы жакшы буюмга татыктуумун деп айтып, спокойно магазинден чыгып кетебиз. Бул бизге керектүү гана убакта өзүбүзгө эң жакшы нерсени сатып алганга жардам берет. Биздин мындай тренировкабызга биздин жакындарыбыз түшүнбөшү мүмкүн. Мындан ары акчасы жок байкуш болгум келбейт, мен жашоомду өзгөрткөнгө аракет кылып атам деп түшүндүрүшүбүз керек. Баардык эрежелерди так аткарып, тартылуу күчүнүн закону үстүндө иштегиле. Алга акчаны өзүңөргө тартканды үйрөнгүлө. Күндө өзүңө мен миллионердей болуп ойлоном деп айтып турабыз. Эсиңерде болсун, адам эртеби кечпи сөзсүз өзүнүн оюндагысындай жашоого келет. Кийинки закону бул шайкештик закону. Будданын сөзү менен баштаптыр. Биз өзүбүздүн оюбуздун жыйынтыгыбыз дейт. Биз өзүбүздү курчап турган дүйнөнү кандай көргүбүз келсе, ошондой кылып өзүбүз түзүп алабыз. Сен гана ошол түзүлгөн дүйнөңдүн себепкерисиң. Биз өзүбүздүн үй-бүлөбүзгө, жашоо образыбызга, ата-энебизге, жада калса улутубузга дагы шайкеш келебиз. Айтышат, ар бир президент өзүнүн элине шайкеш келет. Ар бир эл өзүнүн президентине татыктуу деп. Ошон үчүн эгерде сен өзүңдүн образыңа шайкеш келбей атам деп эсептесең, демек сен ойлонушуң керек. Шайкеш келүү үчүн эмнени өзгөртүш керектигин. Күндө такай өзүңдүн оюңду, сөздөрүңдү, кылган ишиңди контролдоп тур. Алардын баары дайыма эң негизги приоритеттеги максатыңа багытталып турушу керек. Эгерде сенин ойлоруң жана каалоолоруң шайкеш келбесе, аны китеп окуу, семинарларга катышуу менен өзгөртсөң болот. Адам дайыма ойлонуп, ичинен бирденкени сүйлөп жүрөт. Мисалы, бир аз скамейкага отурсаң, бир ой келет, анан ички үн келет. Биздин ички үнүбүз
биздин мээбиздеги жол көрсөткүч. Ички үнүбүз биздин күтүүлөрүбүздү башкарат. Ошон үчүн биз ички үнүбүздү туура багыттаганда үйрөнүшүбүз керек да. Биз ойлорубузду, сөздөрүбүздү, кыймыл аракеттерибизди өзүбүздүн кыялыбызга шайкеш келтирип жүрүшүбүз керек. Эч убакта акча жок деп айтпа. Дүйнө биз эмнени айтсак, ошого шайкеш келет. Эгерде күйөөсү король болсо, аялы королева. Күтүүнү өзгөртүүнүн бир гана жолу эмнеге кыялдансаң, ошого шайкеш келип жүрүү. Андан кийинки закон ошо тактык закон экен. Бул дагы баарыбыз эле билебиз, бул ошо баардыгын өз убагында жасоо, кийинкиге калтырбоо, бирөөгө сөз берсең, аны сөзсүз түрдө аткаруу, эч убакта бирөөлөрдү күнөөлөбө. Закон изобилия биздин келечегибизди көрө билгенибизди, биздин жетишкендиктерибизди көрсөтөт. Аянычтуусу адамдар океандай болгон ийгиликке чай кашыктары менен келишет. Биз чай кашык эмес, чоңураак эле нерсени алышыбыз керек. Дүйнөдө акча, бакыт, сүйүү, мүмкүнчүлүк толтура. Бирок көпчүлүк адамдардын руханий дүйнөсү жарды болгондуктан аны көрө алышпайт. Бизге аба баарыбызга кенен кесир жетип аткандай эле баардык жагынан дүйнөдө изобилия бар. Азыркы учурда тем более магазиндер товарларга тамактарга толтура, мебелдер, бытовой техника жайнайт. Адамзат жаралгандан бери мындай изобилия болгон эмес. Жада калса пайгамбарлар, падышалар дагы азыркы биз жашап тургандай бай болуп жашашкан эмес. Мындай түрлөп кийинишкен эмес. Чоң аталарыбыздан, чоң элерибизден сурасак деле мындай жашоо болгон эмес дешет. Ошон үчүн биз изобилияны кааласак, изобилияда жашап атканыбызды сезишибиз керек. Ошол түшүнүү бизге кубаныч жана дагы байлык алып келет. Эң жөнөкөйдөн баштап, мисалы, өзүңө эң кымбат носки сатып ал. Сен сразу эле эң кымбат коттедж сатып албайсың да. Жок дегенде өзүңө эң кымбат туалетный бумага сатып ал дейт. Бул эсиңде болсун. Байлыкты жана мүмкүнчүлүктөрдү көрө билүү изобилияга жакындоо болуп эсептелет. Байлыкты жана жараткандын кудуретинин күчтүү экенин сезе билүү дагы, ошону менен жашоо дагы изобилия болуп эсептелет. Ошого өзүңө уруксат берүү экен. Ошого жашоого өзүңө уруксат берүү дагы изобилия болуп эсептелет экен да. Адамдар менен сүйлөшкөндө изобилия жөнүндө сүйлөшкөнгө аракет кыл. Эгерде алар ал жөнүндө сүйлөшпөй, проблемаларды эле айтып, жана шүгүрчүлүк келтирбей эле проблемаларын айтып беришет го, ошонун акча жетишпей атканын эле айтышат, же болбосо бирөөнүн акчасын эсептешсе, мындай адамдар менен сүйлөшпөй эле койгонго аракет кылыш керек. Закон изобилия биздин келечегибизди көрө билгенибизди, биздин жетишкендиктерибизди көрсөтөт. Аянычтуусу адамдар океандай болгон ийгиликке чай кашыктары менен келишет. Биз чай кашык эмес, чоңураак эле нерсени алышыбыз керек. Дүйнөдө акча, бакыт, сүйүү, мүмкүнчүлүк толтура. Бирок көпчүлүк адамдардын руханий дүйнөсү жарды болгондуктан аны көрө алышпайт. Бизге аба баарыбызга кенен кесир жетип аткандай эле баардык жагынан дүйнөдө изобилия бар. Азыркы учурда тем более магазиндер товарларга тамактарга толтура, мебелдер, бытовой техника жайнайт. Адамзат жаралгандан бери мындай изобилия болгон эмес. Жада калса пайгамбарлар, падышалар дагы азыркы биз жашап тургандай бай болуп жашашкан эмес. Мындай түрлөп кийинишкен эмес. Чоң аталарыбыздан, чоң элерибизден сурасак деле мындай жашоо болгон эмес дешет. Ошон үчүн биз изобилияны кааласак, изобилияда жашап атканыбызды сезишибиз керек. Ошол түшүнүү бизге кубаныч жана дагы байлык алып келет. Эң жөнөкөйдөн баштап, мисалы, өзүңө эң кымбат носки сатып ал. Сен сразу эле эң кымбат коттедж сатып албайсың да. Жок дегенде өзүңө эң кымбат туалетный бумага сатып ал дейт. Бул эсиңде болсун. Байлыкты жана мүмкүнчүлүктөрдү көрө билүү изобилияга жакындоо болуп эсептелет. Байлыкты жана жараткандын кудуретинин күчтүү экенин сезе билүү дагы, ошону менен жашоо дагы изобилия болуп эсептелет. Ошого өзүңө уруксат берүү экен. Ошого жашоого өзүңө уруксат берүү дагы изобилия болуп эсептелет экен да. Адамдар менен сүйлөшкөндө изобилия жөнүндө сүйлөшкөнгө аракет кыл. Эгерде алар ал жөнүндө сүйлөшпөй, проблемаларды эле айтып, жана шүгүрчүлүк келтирбей эле проблемаларын айтып беришет го, ошонун акча жетишпей атканын эле айтышат, же болбосо бирөөнүн акчасын эсептешсе, мындай адамдар менен сүйлөшпөй эле койгонго аракет кылыш керек. Биз жашообузда дайыма вложение кылып турабыз. Мисалы, дыйкан жер иштетип, урук сээп атканда, багбан көчөт отургузуп атканы дагы вложение болуп эсептелет. Башкача айтканда,
инвестиция десек де болот да. Духовный вложениеда эки нерсе эч убакта өлбөйт экен жана алардын улуту жок экен жана кылымдан кылымга өтүп кете берет экен. Биринчиси бул билим. Билим эч убакта өлбөйт. Конфуций бул замандын башталышында эле жазган китептери дагы деле окуп, анын китебиндеги акыл сөздөрдү, тарбияны дагы деле адамзат колдонуп келе жатат. Ал кылымдан кылымга жашай берет. Билимдин улуту жана динге да билимдин улуту жок жана ал кандайдыр бир динге да таандык эмес. Эгерде сен билим алып, ал билимдин жардамы менен бир нерсеге жеткен болсоң, сен ал билимиңди башкаларга дагы үйрөткөнгө татыктуусуң. Эң чоң духовный вложение башка адамдарга билим алууга жардам берүү, өзүңдүн жашооңду башка адамдардын жашоосун жакшыртууга жумшоо болуп эсептелет экен. Экинчиси акча. Акчанын дагы мекени улуту болбойт. Ар бир өлкөнүн өзүнүн закону, өзүнүн менталитети, приоритети бар. Акчаныкы кайсы өлкөдө, кайсы убакытта болсо дагы бир гана эреже, жалпы акчаны жүгүртүү гана закону бар да. Биз жок болсок деле акча өлбөйт. Ал иштей берет. Миллиондогон акча пайда алып келе берет, эгерде сиз грамотно вложить этсеңиз. Демек, духовный вложение адамдын жашоосун жакшыртуучу узак мөөнөттөгү инвестиция болуп эсептелет. Муну сен жасабайсың, Кудай сен аркылуу жасайт. Жер жүзүндөгү байлыктын баары Кудайга гана таандык. Биз болгону убактылуу колдонуп турганга гана укугубуз бар. Дайыма көбүрөөк духовный вложение кылып турганга аракет кыл. Бул адамдарга көбүрөөк билим жана акча берип тур. Жашоону өзгөртө ала турган узак мөөнөттөгү максаттарды койгонду планда. Көп билим ал жана көбүрөөк адамдар менен билимиң менен бөлүш. Эгерде азыр мен эчтеке билбейм, азырынча ийгиликке жете элекмин десең, билим алуу сенин гана жашооңо гана көз каранды. Сенде сөзсүз ушул азыркы жашооңо чейинки тажрыйбаң бар. Негативдүү болсо дагы ал сенин тажрыйбаң. Ошол сенин тажрыйбаң сени ойлондуруш керек жана тыянак чыгарышың керек. Убакыттын өтүшү менен сен ийгиликке жетесиң. Ошон үчүн сенде азыр кандай гана билим болсо дагы эл менен бөлүшүшүң керек дейт. Ушу менен бүттү.